Энергетиктердин катардагы жумушчу күнү 1 сааттын аралыгында мынабул жердеги унаалардын көбү кызматкерлерди салып шаардагы объектилерге чыгып кетет. Алдыда жаңы жабдууларды орнотуу, профилактикалык иштерди жүргүзүү, аварияларды жөнгөрүү сыяктуу иштер күтүп турат. Бүгүнкү заявка центральный экиге барабыз, фидерлерди уставкасын проверка кылабыз. Схемаларды, картостуктарды даярдагыла. Түйшүктүү иштин даамын жаңыдан татып баштагандардын бири 24 жаштагы Нурмухан. Устаттарынын коштоосу менен бүгүн Кесекидеги көмөк чордонго барып, монтаж иштерин жүргүзөт. Иш план түзүлгөн, подстанцияларды релелик жактан коргоо мына ушул азаматтарга жүктөлгөн. Адис, сен жумуш ордуң токо эсеп 35 киловольттуку. Выключатель өчүк, бирок секциясын 35те напряжение бар. Аяка авайлап иштеди. Нурмухан кубаттуулугу 35 киловольттук чыңалуудан төмөнкү көмөк чордондорду жана бөлүштүрүүчү пункттарды карайт. Окуп жүргөндө эле ойлочумун, технический жагын орайын депчи. Анан тандап көрсөм, касси, анан пальчик жакты. Анан пальчиктен энергофак жакты, кассиден болсо строительство. Экөөнүн салмактап көрсөм, энергетиканын будущее мен үчүн чоң болду. Ушул жакка тапшырдым. Каарманыбыз үчүн жумуш табуу деле кыйынга турган эмес. Энергетика тармагында тааныш билишсиз кызматка орношуу мүмкүн эмес деген түшүнүктү жокко чыгарып, конкурстук негизде ишке алынган. Тесттер болот экен. 6 сабак боюнча тапшырдым экзамен. Конечно, муну бир күндө эле тапшырып кеткен жокмун, же 1 айда тапшырган жокмун, 3 айдан ашык убакытта тапшырдым. Бул экзаменди көргөндө эле сүйүндүм. Значит, мен тапшырып өтөт экенмин депчи. Албетте, дароо эле колуна көйрөк кармап иштеп баштаган жок. Жогорку окуу жайда топтогон билимин өркүндөтүп, дагы окуду. Кесиптештерине көз кырын салып, иштин ой кырын үйрөндү. Нурмухан жумушка киргенде Орусия, Казакстандан жаңы көмөк чордондор, кошумча жабдуулар келип баштаган. Аларды орнотуу жараянына катышып, ири тажрыйба топтоду. Жаз башталгандан бери эле ушулга чейин эле реконструкция, плановый работалар менен иштеп жүрөбүз. Алмаштыра турган жерден алмаштырып, кошо турган жерге кошуп жүрөбүз да. Мисалы, жөнөкөй эле пример, биздин служба, башка служба катышып иштеди. Выходной күндөрү да иштеп атты. Выходной күндөрү, саат простой күндөрү, мындай, рабочий күндөрү саат 5тен кийин 9га чейин иштеп атты. Среднем алгандачы, кээде 10га чейин болуп калат да. Реледе иштегендердин жумушу өзгөчө жооптуу. Баш айланткан схемаларды жадыбалдай жатка билүүлөрү керек. Көмөк чордондорду аварияларга туруктуу кылып монтаждашпаса, калк эле эмес, стратегиялык объектилер жарыксыз калып, өлкө болсо миллиондогон чыгым тартат. Бизде авария болсо, соответственно, иштеп аткан трансформатор өчүш керек. Өчпөй калса, мунун последствиясы аябай чоң. Бул күйүп кетиши мүмкүн, пожар болуп кетиши мүмкүн. Ар бир кыргызстандыктын үйүндө жайык ышы, жарык өчпөсө, калк күткөн кылым курулуштары жүзөгө ашып, энергетикалык коопсуздук камсыздалса, замандаштары сыяктуу эле жаш жигиттин кыялы дагы ушундай. Албетте, кыялдар жөн эле орундалбайт. Ал үчүн ичине акча, көп эмгек талап кылынат буга. Жана ушунун баарын ишке ашырыш үчүн чындыгы патриот энергетиктер керек. Кесиптештери менен бирге зор максаттарды жүзөгө ашыруу үчүн иштеп эле тим болбой, эми аспирантурага тапшырып, билимин өркүндөткөнү турат. Элдин жүгүн көтөрүү энергетикти чарчатпайт.